Түндүк-түстүк альтернативалуу жолунун боюндагы Кызарт айылы айтылуу Сөңкөл көлүнө аттанышкан чет өлкөттөрдүн өргүй турган жайы. Демек, аталган калыптуу пункттун төрт тарабын төп кылып, ири борборго айландыруудан утуш чоң. Азырынча мындалардын 60%дан ашыгыраагы конок үйлөрүн уюштуруу менен аздыр көптүр кирештерге ээ. Анча да эс алып, көңүл ачуу жааты унутулгандыктан меймандар көпкө токтобойт. Дал ушул кемтик эске алуу менен жакындан бери ынтымак паркы уюштурулду. Буга айыл өкмөтүнөн бөлүнгөн 380 миң сомго көчөттөр отурулса, дагы 784 миң сомуна 2 боз үй алынган. Ошондой эле Жумгал өнүктүрүү фонду караган 5 миллион 100 миң сому брусчаткаларды төшөөгө, ар кандай аттракциондорду сатып алууга жана жарыктандырууга жумшалууда. Ал эми айылдык клубдун толугу менен оңдоп түзөөлөрдөн өтүшү баардан мурда көптөн бери маданияттан кабарсыз кызарттыктарды өзгөчө кубандырды. Марафон уюштуруп 1 миллион 300 миң сом элден чогулттук, залын жасаттык. Андан кийин өнүктүрүү фонддон 2 миллион 200 миң сом бөлүнүп, бул крышасын бүт жаан тамчылабасын деп чатырлаттык. Ошондон бери азыр заманбап жакшынакай клуб болуп калды. Кызартка коңшу Түгөл сай айыл аймагындагы Айдарбек каналынын жээктерин бетондоого атайын артисттер менен бирге эле жергиликтүүлөр да тартылышкан. Алар Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен түзүлгөн келишимге ылайык аткарган жумуштары үчүн өсүмдүк майы жана ун түрүндөгү акыларды алышат. Жалпы суммасы 8 миллион 800 миң сомго бааланган бул долбоордун 1,5 миллиону элдин салымы экендигин эскертели. Ал Теңиртөө өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда. 1,5 километр монолит болуп жасалат. Бул долбоорго биздин Түгөл сай өкмөтүнөн 50 бала ишке тартылып атат. Азыр 4 каналыбыз бар. Биздин министрлер кабинетинин тапшырмасы менен 4 каналыбыз суу чарба башкармалыгына өткөрүлүп жатат. Азыркы учурда Айдарбек каналы толугу менен документтери өткөрүлүп берилди. Жумгал районунда жогоруда аталган 2 фонддун бүгүнкүгө чегеришкен 104 миллион 283 миң 443 сомуна 15 объектиде тиешелүү жумуштар жүрүүдө. Алардын арасындагы Айман жана Ууруке балдар бакчаларынын толук оңдолгондуктары аймактарындагы мектепке чейинки билим берүү мекемелерине муктаждыктарды жойду. Былтыркы окуу жылында чатыры, сырткы иштери бүттү. Быйыл ички жазалгылары бүтүп атат. Бул бала бакчада азыр 50 бала тарбияланат. Анан жылуулук системасы жаңы топко салынып атат. Ал абдан жакшы болуп атат ошол. Башка райондорунда да ушундай демдүү аракеттер өкүм сүргөн Нарын облусунда ошондой эле үлүстүк дем берүүчү гранттарды өздөштүрүү да купулга толоорлук. Тагыраагы учурда 263 миллион 958 миң 900 сомго 59 долбоор жүзөгө ашырылууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.